siz айтып атасыз го, 202 метр депчи. Мен Кыргызбай Абдыхалил, ошол неменин Токтогул автоо бекетинин жетекчисимин. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кызчаевдин ошондой эле өздүк курамдын колдоосу менен Анан ушундай сүйлөшүүлөр болду. Мен ошо мурдагы сүйлөшүүлөрдү эле эске алып туруп, ошо Эле бир өзүңүз эми эсептеп көрүңүз. эсептеп сен жакшы немең арышың 6 метр жерди мен өзүм эсебиммен бере алам. 1 2 3 4 5 саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар, саламатсыздарбы урматтуу Токтогул шаарынын тургундары. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кызчаевдин ошондой эле өздүк курамдын колдоосу менен Токтогул шаарындагы борбордук автобекеттин аянтынан Абдусөркулов көчөсүнөн баштап Бөкөнбаев көчөсүнө чейин 6 метр жерди өз ыктыяры менен жөө жүргүнчүлөр жүрүүгө тротуарга берип турат. Буга чейин Токтогул шаардык кеңешинин депутаттары Болот Согушбекович, Эрлан Карпаевичтер демилге көтөрүп келген элдердин коопсуздугу үчүн ошол жерге тротуар болуш керек деп. Буюрса биз ишибизди токтотпойбуз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кызчаевдин колдоосу менен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин да колдоосу менен Токтогул шаарынын элине жакшы шарттарды түзүп берүүгө колдон келишинче бүт аракетин жасайбыз. Мен Кыргызбай Абдыхалил, ошол неменин Токтогул автоо бекетинин жетекчисимин. Тротуар маселесине мен деле каршы эмесмин. Эгер тротуар такыр эле мен эми өзүм оюмду айтып атам да. Такыр эле салынбай тура берсе, өз негизи кийинки жылдардан баштап биз өзүбүз деле аракет кылабыз деген биздин өзүбүздүн да планыбызда болгон. Себеби дегенде тротуар баары көпчүлүккө керек да. Бирок силер айтып аткан тротуар ал коомдук тротуар эмес. Мен немеде ага окшогон тротуардан бул жакта да бирөө бар да, автовокзалдын өзүнүн тротуары, ал туура түшүнүш керек да ал нерсени. Өзү баягы башында кандайча болгонун билбейм, негизи ошол туштан тротуар салынган эмес экен. Тротуар болгонуна мен деле каршы эмесмин. Анан ушундай сүйлөшүүлөр болду. Мен ошо мурдагы сүйлөшүүлөрдү эле эске алып туруп, ошол сөзүмдө туруп, мен азыр деле айтам, ошо мурда деле айткам, ошол жактан тротуарга, анан жашылдандырууга бир 6 метр мен жер өзүм чегимен, лоток бар ошол жерде. 6 метр жерди мен өзүм эсебиммен бере алам. Өз ыктыярымды өзүм эсебиммен бере алам ошол жерден. Анан болгону мэриянын колуна тийген эле жер, бир карыс жер болсо деле сатылчу эле да. Буга чейин. Эми Буга чейин. Негизде мындан кийин деле болбойт дегенге азырынча кепилдик жок. Анан мен мисалы үчүн ошол жерди баягы жашылдандырылсын, элге берилсин деп туруп өзүм нактуу эле акчама сатып алган жерди. Мен ошентип берип аткандан кийин ал жер кайра эртеңки күндө неме болуп кетпеш керек да, эми сатылып кетпеш керек, же болбосо наоборот бизге мындай зыян тийе турган көрүнгөн баннер иле турган жерди бирөөлөргө аренда берип, ошого окшогон нерселер болбош керек да. Ошол жагын көзөмөл кылыш керек. Себеби дегенде бул жана стратегиялык жактан ошондой баягы вокзалды тозуп, башка болуп, ошого окшогон нерселер болбош керек да. Вокзал мисалы үчүн баягы торолуп калбаш керек, башка болбош керек деген нерселерди эске алыш керек. Бирок анан бергенден кийин мына азыр өзүңөр деле көрдүңөр эми. Аны бирөөнө айтсаң канча жерлер сатылып атканын. Туура. Тротуарлар мэрия жагынан эле сатылган да, туура. Азыр документация боюнча бир аз формалуу айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө залогдобу, аны кантип өткөрүп алабыз, ошол боюнча дагы коомго ачык пикир билдирип койсок. Залогду эми ал мэриянын өзүнүн юристи келсе, жолдон эми карап көрүш керек. Мен азыр суроо бар да. Анын суроогу бар. Мен азыр аны юрист келсе, ошол ага чейин бүтө турган жолдор мүмкүн бар. Мен азыр ошол асфальттан деген жокмун. Асфальттын берагында эми баягы жол калат да. Лоток бар. Мен лотоктон деп атам. Жерине барып көрүп. Жеринде барып көрүп койдум. Азыр сиз айтып атасыз го, 202 метр депчи. Ошол кайсы жерден башталат ушул? Азыр мен ошол эки барганы көрсөтөм. Лотоктун аркы бери жагы, нар жакта ушу обочинадан кийин. Ошол лоток. Мен айтып аткан лоток ушул жер. Могул жерде өз негизи колодец бар экен, колодец ал биздин неме кеткен колодец, бизге эле тиешелүү. Бул
ишканага элеби? ишканага эле тиешелүү калебиз. Анан ушул жер. Ушул жерден 6 метр. Ушул жерден 6 метр деп көрөчү. айтып атам. Бисмилла деп бир өзүңүз эми эсептеп көрүңүз. Эсептей бер, сен жакшы эмнемең арышың. 1 2 3 4 5 6. Ошондо ушул жерге келип калат экен да. Ушул жерге келип калат экен да? Примерно. Болжолду ба? Сиздин өзүңүздүн оюңуз чыгар да. Жок, аны метрге деле салынат. Азыр болжолду ушул жерге келди. Болжолду ушул жерге келип калат. Анан эми маселе бир эле ошол немеде болуп атса, туурабы, жанагы тротуарда болуп аткан болсо, бул жерде нормальный тротуар чыгат. Ичине жашылдандыруу керек болот да бизде. Эми ушул жакте жашылдандыра бергилечи. Калганы биз өзүбүз деле жашылдандырабыз. Анда сиз мындай кылып бересиз да, Кудай буйрса. Мэрияга арыз жазып бересиз да. Шаар кеңешинин төрагасына, депутаттардын атына. Мен ушу автобокзалдын жетекчиси ушул биздин тиешелүү жерден, автобекетке тиешелүү жерден өз ыктыярым менен шаардын элинин кызыкчылыгы үчүн ушунча жерди аянтты өзүңүздүн кызыл сызыгыңыз бар да, линияңыз бар да. Ошо линиянан 6 метр аралыкты мен шаарга өткөрүп берем деп а? Мейли. Өткөрүп берем. Анан шаардын немесине биздин баягы төлөнүп аткан налогдор бар. Анын немесине эми кыскартып андагы налогко барып туруп отчетторду деле берип тегистеп коебуз. Бирок болгону эми бул не болуп аткандан кийин бул документацияны шаардык кеңеш юристтер менен мэрия жок, документациянын расходдорун, чыгымдарын шаардык кеңеш өзү көтөрүш керек. Аны эми сүйлөшөбүз да юристтер менен, бухгалтерлер менен. Өзүбүз менен шаардык. Эми өз ыктыярыңыз менен берип атканыңыз абдан жакшы да. Эмеде арендада. Арендада. Буну бустуруп бересиз да? Жок, мен бустуруп бере албайм. Ал жагын эми мен айта албайм. Бирөөнүн зданиясы. Мүмкүн арагынан айландырып кетесиңерби? Бул столбалар боюнча да бир аз айта кетсеңиз. Бул столбалар бизге келген столбалар бар. Наркы столбалар үйлөргө кеткен. Мен кече мына жерден жүргөнүңдө столбар эске караштуу десем, элге сен меники деп атат деп жалган сүйлөп атасың да. Ошого окшогон нерсени коюп жүрсөң, жаш бала эмесмин да. Дени кардың сол эле баласын. Бул эске караштуу нерсе. Мен кече жакында келгенимде деле айттым. Мен сага тротуарга тиешелүү жерди бердимби? Туурабы? Сага эмес, эми баягы мэриянын балансына. Тротуар маселеси чечилдиби? Болду да, эми калган көрүнгөн нерсени суроону бере бересиңби? Болду? Ошол. Суроону берип атканда да мына ойлонуп, башка кишилердин дагы мындай немесин жок, бул бериш керек да. Бул рейске караштуу деп атпайсызбы? Ошондо сиздин аймагыңызга киреби деген суроону берип атышат. Аймагыма кирет. Болгону столба мага караштуу эмес. Сиздин аймагыңызга кирет. Баягы бизге колдонуу үчүн коюлду да бул неме. Алып кет десеңиз, азыр мыйзам чегинде алып кетиш керек да, туурабы? Мен өзүм себепсиз калбайм анда. Эми сыртынан алып келип анан мындай киргизсеңиз болот да. Элдер Эми ал жагыны столбалардын бардыгы сиздин орогуңузга кирип кетип атат да, туурабы? Эми ал жагыны ресми менен макулдашып чече бере турган нерсе. Бул тротуар маселесини мен силерге айттым. Кече дагы ошентип айтып атасың. Мен сага айттым, реске караштуу десем, меники деп атат, меники деп атат. Бир марттык кылыпчы. Ошол элдин деле үлүшү бар да. 2 метр жылып берип койбойсузбу? Да, бир 2 метр. Ушу 6 метр ушу марттык болот. Анан сен бир сотук жерди өзүң эсебиңен өткөрсөң элге, анан калганын дагы ойлонобуз. Жок, мындай да. Жок, мен да берсем, сиз да бересиз анда. Жок, эгерде бул эми суроо берип койдуңуз. Бул эми жалпы мамлекеттин жери болчу да. Ошол жерден сизге, мамлекеттин жеринен сизге эми туура убагында сатып алыптырсыз. Бирок ошол жерден эми бир марттык кылып туруп, кайра элибизге да бир аз, бир 2 кадам кичине ийилип койбойсузбу деген суроону берди да. Ушул деле марттык. Ушул деле марттык. Анан иштеше берсек, анан калганын дагы көрөрбүз. Алла разы болот, бир аз жашылдандырууга кошуп коюңузчу бир аз. Мен өзүм сөзүмдү айттым. Анан бул базар эмес.